Кечирип коюңуздар. Чогуу сыйынабыз. Сүйүүгө жана ырайымга толгон ыйык биздин Кудай Ата сизге ыраазыбыз. Сиздин улуу ырайыңыз жана сүйүүңүздүн негизинде биз куткарылууга ээ болдук. Азыркы саатка чейин сиздин жыйыныңызда чогуу болуп, мындан аркы жашообузда сиздин үйрөтүүңүзгө, сиздин насаатыңызга үйрөтүү менен дайыма бизди коргоп келген ырайыңыз үчүн чын жүрөктөн ыраазыбыз. Бул дүйнө ар кандай кыйынчылыктар жана башаламандыкка ээ болуп турат. Ошол жашоодо куткарылган адамдар биз сиздин ырайымыңыз канчалык улуу, таң калыштуу экендигин биз дайыма жашообуз аркылуу билип келебиз. Ошол түшүнгөн ырайымыбызды ар дайым актай тургандай кылып бизди өзүңүз жетектеңиз. Бул караңгы жашоодо куткарылган адамдар чыныгы, туз жана жарыктын жашоосун көрсөтө тургандай кылып Кудай өзүңүз бизди жетектеңиз. Өткөнкү убакытка чейин 3 съезди өткөрүп алгандыгыбыз үчүн Кудай сизге дагы ыраазыбыз. 3 съездик конференцияда куткарылган адамдардын баардыгын Кудай өзүңүз жардам берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин денеңиз болгон жыйында өткөрө тургандай кылып Кудай өзүңүз баталап жетектеп бериңиз. Мындан аркы өтө турган 4 съездин конференциясында Кудай өзүңүз жардам берип, адашкан адамдардын баардыгы сиздин алдыңызга келип, чындык сөздү кабыл алып, куткарылууга ээ боло тургандай кылып жардам бериңиз. 7 съездин баардыгы эч кандай кыйынчылыксыз жана тоскоолдук болбой тургандай кылып, жакшы сиздин жардамыңыз менен бүтүрүп ала тургандай кылып жардам бериңиз. Бул конференция үчүн кызмат өтөп жаткан баардык бир туугандарга Кудай таалыкпастан, чарчабастан иштей тургандай кылып Кудай өзүңүз күч кубат бериңиз. Жана ошондой эле бул сөздү жеткирип жаткан пасторлорго, насаатчыларга, консультацияларды өткөрүп жаткан баардык биздин бир туугандарга да Кудай өзүңүз жардам бериңиз. Жекшемби күнү бүгүнкү саатта бизди чогултуп баарлашуу сөзүн уруксаат бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы ар бир биз уккан сөздү жүрөктөрүбүзгө катып ала тургандай кылып, баардык жашообузда бир гана сиздин сөзүңүзгө таянып жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Ар кандай себептер менен бул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар кайсыл жерде болбосун ар дайым сиздин сүйүүңүздү, ырайыңызды унутпай тургандай кылып дайыма коргоп келиңиз. Бул саатты дагы ыйык рухтун колуна тапшыруу менен аягына чейин биз менен чогуу болушуңузду суранып, ыраазычылык билдирип, Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Рахмат. Келиңиздер бардыгыбыз чогуу Лука жазган жакшы кабар 15-бөлүмдү чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 15-бөлүм 24-аят. Экрандан карасаңыздар болот, өзүңүздөрдүн китептериңиздерден да карасаңыздар болот. 24-аятты окуйбуз. 24-тү бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Анткени менин бул уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды дейт. Ошентип алар тойлой башташат. Азыр мен конференцияда жүргөндөй эле сезимдер болуп турат. Эмне үчүн анткени 3-съезд кечээки күнгө чейин бардыгы жакшы аяктап, бүгүн жекшемби күнүндөгү собранияны сиздер менен өтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин Галилея лагеринде 4-чү конференция башталат. Жаңы эле конференция башталган учурда корона BA5 деген варианты абдан өскөндүктөн, ошондуктан менимче сиздерде да көп тынчсыздануу, капатчылыктар болгон болушу керек. Бирок бактыбызга жараша аябай жакшы убакытта көптөгөн бир туугандардын сыйынуусу менен биримдикте бир ойдо, бир тилек менен конференцияны өткөрүп жаткан учурубуз. Биздин сыйынуубузга Кудай сөзсүз түрдө жооп кайтарды деген ойдобуз. Көптөгөн адамдар, көптөгөн бир туугандар конференцияга катышып, сууга чөмүлдүрүлүү аземи дагы болуп өттү. Эми мындан аркы боло турган 4-чү съездден 7-чи съездге чейин бардык расписание боюнча өтүшүнө бардык бир туугандарды чогуу сыйынып берүүңүздөрдү чакырып кетет элем. Өзгөчө Сеул бир туугандары, сиздер 4-чү конференцияга чейин, 4-чү съездге чейин бардыгыңыздар жакшы катышып бердиңиздер. Ошондуктан 4-чү съезд бүтүп калды деп эле ойлонуп отурбастан, аягына чейин 7-чи съезд бүткөнгө чейин мен катышам деген ойлоруңуздар менен, сыйынууңуздар менен колдон келишинче убактыңыздар боло турган болсо, барып катышып, башка бир туугандарды колдоп беришиңиздерди суранып кетет элем. Бүгүн сиздер менен үйрөнө турган сөз кайтылып, бул менин уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды деген тема боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Конференция учурунда адашкан, жоголгон адамдарды куткарыш үчүн Кудайдын аткарган ишине биз чогуу катышып жатабыз. Көптөгөн жандар, көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту. Куткарылды деген сөздүн маанисин Лука 15-бөлүмдө жазылган мазмундун негизинде карай турган болсок, жоголуп кеткен баласы кайрадан табылды деген мааниге салыштыруу менен Кудайдын сүйүүсү ушунчалык улуу экендигин ойлонуп көрө турган убакыт болот деп мен ишенем. Лука 15-бөлүмдө жазылган мазмунду 3 мазмунга бөлсөк болот. Биринчиси болсо бузукулук жашоо менен жашаган баласы менен анын атасы. Экинчи мааниси үйдөн чыгып кеткен баласы менен үйдүн ичиндеги баласы. Үчүнчүсү болсо жаңы адам менен жакшы адам. 11-аяттан баштап карай турган болсок, Лука 15-бөлүм 11-аятта карасак, экрандан карасаңыздар болот. Бир кишинин 2 уулу бар экен. Алардын кенжеси атасына: "Ата, менин энчимди бер" дейт. Ошондо атасы балдарына мал мүлкүн бөлүп берет. Көп өтпөй кенже уулу энчисин баарын алып алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет. Ал жактан ал жаман жолго түшүп, өзүнүн мал мүлкүн ыгы жок ысырап кылат. Буга чейин окуган мазмунду түшүндүрө кетейин. Бир адамдын 2 уулу бар болгон экен. Алардын кенжеси атасына кайрылып:
ата сен өлгөнчө мен күтүп албайм, ошондуктан сен тирүү кезиңде менин энчимди бер деп кайрылат. Эгерде биздин балабыз ошентип келете турган болсо, биз анын энчисин же болбосо мал мүлктү бөлүп бербейт элек. Көп өтпөй эле ал мал мүлкүсүнө ээ болот дагы. Мал мүлк деген сөздү грек тилинен карай турган болсок, биос деген сөз колдонулот. Биос деген биология. Биз колдонгон, көп эле жолу колдонгон биология тилди которулат. Же болбосо биохимия, биотехнология, биологиялык ритм деген сөздөр менен колдонулат. Ошондуктан бул жерде жазылган мал мүлк деген сөздүн мааниси өмүр деген сөз менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан мал мүлк бул өмүргө байланыш экендигин дагы байкап кетсек болот. Экинчи баласы, кенже уулу атасына кайрылат дагы, мал мүлктү бизге бөлүп бер деп кайрылат. Бирок бир нече күн өтпөй эле ал уулу энчисин баардыгын алат дагы алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет деп жазылат. Экинчи баласы атасынан болгон эң маанилүү нерсе бул эмнени алат? Мал мүлкүн алат. Же болбосо бул жерде айтылгандай өмүргө ээ болот. Экинчи баланын кебетеси бизди дагы билдирет. Адам аты аркылуу төрөлгөн баардык күнөөкөрлөр, ошол күнөөкөрлөрдүн баардыгы Кудайдан өмүргө ээ болуп бул дүйнөгө төрөлүшкөн. Анткени өмүрдүн булагы бизде эмес. Ыйык жазууда жазылгандай, Забур китеби 35 бөлүм 10 аятта, анткени өмүрдүн булагы сенде деп айтылат, Кудайда. Өмүр деген бул адамдан берилбейт. Азыр Джеймс Тур деп атактуу органикалык химик бар, ал жашоо жөнүндө айтып жатып, азыр илим ушунчалык өнүксө дагы, жасалма интеллект ушунчалык өнүксө дагы, биз дагы деле жашоонун эмне экенин биле элекпиз деп айткан. Өмүрдүн булагы Кудайда. Ошол өмүрдүн булагы болгон Кудай бизге дагы өмүрдү берип келген. Жакан 1 бөлүм 4 аятта, анда Ыйсада өмүр болгон, ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Жакан 14 бөлүм 6 аятта Ыйса жол, чындык жана өмүр менмин деп айтат. Ыйса өзү өмүр экендиги жөнүндө айтат. Ыйса ал өзү өмүр, өмүрдүн булагы болгон Кудай өзү. Ошол өмүрдү Кудай бизге берген. Ошол өмүргө ээ болгон биз Лука 15 бөлүм 12 аятта көп өтпөй эле кенже уулу энчесинин баарын алат дагы алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет. Бул сөздүн мааниси эмнеде? Кайрадан мен атамды көрбөйм деген сөз менен. Биз дагы бул дүйнөгө төрөлгөн учурда Кудайды тааныбастан экинчи кенже уулуна окшош жашоо менен төрөлгөнбүз. Бир нече күн өтпөй эле ал өзүнүн атасынан кайрадан кайтпайм деген мааниде ал алыскы өлкөгө кайтып кетет. Ошондуктан көптөгөн адамдар 57 Забур 4 аятта Кудайсызда төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгышат. Өмүрдүн булагы болгон Кудайдан алыстап кетишкен элек. Жолдон чыгып төрөлгөн адамдардын баардыгы мына мен жана сиздер Кудайдан алыстап, Кудайды кайрадан жолуктурбайбыз, Кудайга ишенбейбиз деген мааниде адамдардын баардыгы өзүнүн түз жолунан чыгып четтеп кетишкен. Лука 15 бөлүм 13 аятта алыскы өлкөгө кайтып кеткен баласы өзүнүн мал мүлкүн жакшы коротсо болмок эле, бирок бул жерде айтылат, ал
бузукулук жашоо менен жашайт. Бузукулук деген сөз байлыктарды ылгабай, ысырап жок кылат. Маанисиз, барктабай, ыгы жок аны жок кылат. Өзү тери менен, маңдай тери менен же болбосо эмгектенип ал иштеген мал мүлкү эмес болгондуктан аны барктабастай ыгы жок эле, бат эле жок кылып салат. Биз дагы Кудайдын бизге берген өмүрүн барктабастан өзүбүз каалагандай бузукулук жашоо менен жашап келгенбиз. Бул сөздүн мааниси Кудай берген өмүргө ээ болуп туруп, түбөлүк өмүр жөнүндө ойлонбостон, Кудайдын берген чындыгы жөнүндө ойлонбостон эле ага барк албай жашап келгенбиз. Реалдуу күнүмдүк жашоого берилүү менен гана жашап келгенбиз. Ошол жашоодо жашап келип жатып, бир күнү биз дагы карыйбыз, ооруга чалдыгабыз да, андан кийин өлүмгө дуушар болобуз. Мына ушул бузукулук жашоо дегенди билдирет. Бардыгын түгөткөндөн кийин ошол өлкөдө катуу ачарчылык болот дагы, ал муктаж боло баштайт. 14-аятта жазылат. Буга чейин дайыма курсагы ток жашап жүргөн адамдар ачарчылык эмне экендигин жакшы түшүнө беришпейт. Бирок бул кенже уулу ал атасынын мал мүлкүн бардыгын барктабай жок кылат дагы, андан кийин жыйынтыгында жакырчылык эмне экендигин, муктаждык жана ачкачылык эмне экендигин түшүнө баштайт. Биздин жашообузда дагы көптөгөн адамдар мени болсо көтөрүшүп, сен ушунчалык жакшы жетишкендиктерге жетиштиң деп айтышат, бирок күндөрдүн биринде биз дагы ооруга чалдыгып, ачкачылыкта жашап калышыбыз мүмкүн. Ошентип ал өлкөнүн бир адамына барып жабышып жалданат. Ал киши анын өзүнүн талаасына жиберип, чочколорун кайтарып коет. Ал чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузганына ыраазы болмок, бирок ага аны дагы эч ким бербейт. Бул дүйнө, мен жашмын, күчкө толуп турган учурда бул дүйнөдагы мени жакшы иштейсиң деп, сага ушунчалык мүмкүнчүлүктү түзүп берейин, акчаны берейин, сен жакшылап иштеп бер деп айтышат, бирок ал убакыт өтө узакка созулбайт. Мисалы үчүн бир ишканада иштеп жаткан учурда менден дагы жакшы жаш уландар жумушка орношкон учурда ыктыярдуу пенсия атын жамынып, бир нече акча берет дагы, эми үйлөрүңөргө барып эс алгыла деп аны үйүнө жиберет дагы, ордуна жаш адамдарды жумушка алышат. Бул чочко жеген коозу карынганга курсагын тойгузгусу келген, бирок аны дагы эч ким берген эмес деген образ. Азыркы биз жашап жаткан дүйнө ошого барабар деп айтсак болот. Бирок дүйнөнүн акырында шайтан дагы иштейт дагы, бул дүйнөдө өтө оңой жол менен, өтө жалган түрдө акча табуунун жолдорун бизге ачып көрсөтүп берет. Башталыш 3-бөлүм 17-аятты карасаңыздар, адамга мындай дейт: аялыңдын тилин алып, андан жебе деп, мен сага усаят кылган дарактын жемишинен жегендигиң үчүн сен өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Өмүрүң өткөнчө жерден азап тартуу менен азыктанасың. Сен өз колуңдун эмгегинен жейсиң. Ким иштегиси келбесе ал жебеши да керек деген сөз айтылат. Ошондуктан өмүрүнүн аягына чейин ал эмгектенип иштегени ал сөз боюнча туура. Бирок дүйнөнүн акырында шайтан бизге эмне деген сөздөрдү айтат: жок, сен оңой жол менен акча тапсаң болот.
Мына кызыктуу жол менен акча тапсаң болот деп бизди ошол сөзгө адаштырат. Мына биз жашап жаткан жашоо ошол. Чочколор жей турган тамакка дагы ыраазы болмокпуз, бирок аны дагы берген эч ким жок деген жашоодо азыр жашап жатабыз. Экинчи баласы кенже уулу ошол учурда анын тобо кылуу сезими пайда болду. Ыйык жазууда айтылат 17-аятта, ошондо ал акылына келип, өз акылына келет ошол учурда. Кенже уулу атасынын берген мал мүлкүнө ээ болуп анан бузукулук жашоо менен жашайт. Ошол учурда ал акылына келет дагы. Биз дагы куткарылганга чейин өз акылыбыздагы адамдар эмеспиз. Анткени эмне туура экендигин, эмне туура эмес экендигин, эмне чындык, эмне жалган экендигин билбестен жашап келген адамдардан болчубуз. Бирок күндөрдүн биринде биз ооруга чалдыгып, өлүмгө дуушар болуп калган учурубуз. Ооруга дуушар болгон учурда гана адам ойлоно баштайт. Мен эмне үчүн ушундай ооруга чалдыктым экенмин? Мен эмне үчүн ушундай жашоо менен жашадым болду экен деп ойлоно баштайт. Өлүм менен бардыгы бүтүп калабы, же болбосо өлүмдөн кийин мени башка жашоо күтүп турабы? Чынында Кудай барбы? Эгерде чынында Кудай бар болгон болсо, мен ушундай жашап атып бейишке барамынбы, же тозокко барамынбы деген эң негизги жана универсалдуу, же болбосо маанилүү суроолорду беришибиз керек. Кенже уулу дагы ал өз акылына келген учурда эмнени ойлой баштайт? Атамдын жалчыларынын бардыгы тамакты тою жешет. Биринчиден ал өзүнүн атасын ойлоду. Буга чейин ал атама кайрадан кайтып келбейм деген ой менен кетти эле, мал мүлкүнө ээ болуп, эми башына мүшкүл түшкөн учурда ал биринчиден атасын эстейт. Биз дагы өлүмдүн алдына келген учурда биз биринчиден Кудайды эстеп баштайбыз. Биз буга чейин Кудай жок деп жашап келсек дагы, Кудай бар болсо мен кандай адам болуп каламын? Менин жашоомдо эгерде коркунучтуу кандайдыр бир окуялар боло турган болсо, кандай адам болбосун, ал сөзсүз түрдө Кудайга жалынып сыйына баштайт. Ишенбеген адамдар болобу, ар кандай кудайларга сыйына баштайт. Жада калса асмандагы жылдызга, айга дагы кайрылып сыйына баштайт. Чынында Кудай жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керек эле. Кудайда ушунчалык көптөгөн ырайым бар. Бул баласы дагы ал өзүнүн атасын ойлойт. Мен бул жерде ачкадан өлгөнү жүрөм. Мен эмне үчүн бул жерде жашап жатамын? Мен эмне үчүн ачкадан өлүшүм керек? Атамдын үйүндө башка кулдар ушунчалык тамакка тою жеп жатышат, а мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү турамын. Кудайды таанып билбеген жашоо бул күнөө экендигин адам түшүнүшү керек. Өмүрдүн булагы болгон Кудайдан алыстап кеткендигибиз күнөө экендигин билишибиз керекпиз. Жеремия 2-бөлүм 13-аятта менин элим эки жамандык кылды, мени тирүү сууну башатын таштап кетишти. Ошондой баласы атасын ойлоо менен өзүнүн акыбалын түшүнөт. Атамдын жалчыларынын баары тамакты тою жешет, мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү жүрөм. Мен атамдын астынан күнөө кетирген турмаймынбы? Он 8-аятта туруп атама кайтып барайын, анткени мен атам асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым деп айтайын. Ошондуктан менин күнөө кетиргеним мени менен байланышы бар адамдарга каршы күнөө кетирген боломун. Мени менен байланышы бар адамдарды жек көрөм, аларга каршы жалган сөздөрдү сүйлөймүн, жаман иштерди кылайм, уурулук кылам.
ошол адамдарга кетирген күнөөлөрүнүн баардыгы жыйынтыгында Кудайдын мыйзамына баш ийбегендиктен Кудайдын астында күнөө кетирген боломун. Ошондуктан мен күнөө кетирдим деген сөздүн мааниси адамдардын астына күнөө кетирем дагы ал түздөн түз Кудайдын астында кетирген күнөөлөр болуп саналат. Ошондуктан бул кенже уулу ата мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым деп айтат. 19-аятта ал эмне деп айтат? Эми мен сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Бул тобо кылуу жүрүктү билдирет. Эми тобо кылгандан кийин кенже уулу эмне кылышы керек? Тобо кылып эле токтоп калбастан, эми ошол тобо кылгандан кийин туура мамилени аткарышы керек, ошол ишти көрсөтүшү керек. Анткени Кудай дагы Израиль элине кайрылып айтат. Жеремия китеби 3-бөлүмдө. Жеремия 4-бөлүм 1-аятта айтылат. Израиль эли мага кайрылып кел. Мен мындай жашаганым Кудайдын астында туура эмес турбайбы? Эгерде Кудайдын астында дагы башка жашоо боло турган болсо мен эмне кылам? Деп адам өзүнүн жашоосу жөнүндө, өлүмдөн кийинки жашоосу жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуп көрүшү керек. Кудай чыныгы Кудайга кайрылып келбестен, ал такыр эле башка жакка кайрылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан Кудайдын айткан сөзү мага кайрыл деп айтат. Кенже уулу ал сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал дейин дейт. Андан кийин эмне деп айтат? Ал ордунан турат дагы атасына жөнөйт. Атасына жөнөйт. Мына так ушул тобо кылуунун чыныгы мааниси. Марк китеби 1-бөлүм 15-аятта. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле. Бул сөздү жакшылап карап көрсөңүздөр, Марк 1-бөлүм 15-аятта убакыт келди, Кудай падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле дейт. Жакшы кабарга ишенгиле деген сөз кимге тиешелүү, кимге таандык? Жакшы кабарга дагы деле ишене элек адамдарга айтылган сөздөр. Жакшы кабарга ишенген адамдарга жакшы кабарга ишенген деп кайрадан айтуунун кажети жок да. Жакшы кабарды кабыл ала элек адамдарга, жакшы кабарга ишене элек адамдарга ишенгиле деген сөздөр кайрылуу түрдө айтат. Бирок жакшы кабарга ишениш үчүн биринчиден эмне кылуу керек? Тобо кылышы керек. Тобо кылуу деген сөздүн мааниси эмне? Кудайга кайрылып келүү. Эгерде сен кайрылгың келсе, мага кайрыл дейт Теңир. Кенже уулунун кебетеси так ошондой. Ал ошентип ордунан турат дагы атасына жөнөйт. Биринчиден ал өзүнүн атасына жөнөйт. Бирок атасына кайрылып келет, бирок жол ушунчалык алыс болгондуктан атасы уулун алыстан эле көрөт дагы, аябайт да жүгүрүп барып боюнан кучактап өпкүлөйт. Бул аяттарды изилдеп отуруп мен жакынкы чыгыш жөнүндө изилдеп көрдүм. Карап көрсөм, байыркы жакынкы чыгышта үй бүлөнүн атасы эч качан биринчи баласы көздөй чуркабайт экен, анткени кулдар гана чуркайт. Атасы канчалык шашылыш түрдө иш болбосун, коркунучтуу иш болбосун, эч качан атасы биринчи жолу чуркабайт экен. Бирок бул аяттарды карасаңыздар, атасы уулун алыстан эле көрөйт дагы, андан кийин чуркап барып аны өпкүлөп кучактайт. Бул сөздөр аркылуу эмнени түшүнсөк болот? Баласы өзүнүн кулдары болуп калган, мен сенин уулуң болууга, аталууга дагы татыксызмын, жок дегенде мени жалчы кылып ал деп кайрылыш үчүн ал барайын деп бара жаткан учурда
Атасы алыстан эле көрөт дагы анан ага чуркап аны жолуктурат. Баласы атасын көрбөстөн атасы уулун биринчиден көрөт. Анын себеби эмнеде? Ышая 30-бөлүм 18-аятта Теңир силерге ырайым кылуусун каалайт. Силерге боорукерди көрсөтүүсүн токтотуп жатат. Анткени Теңир акыйкат Кудай, аны күткөндөрдүн бардыгы бактылуу. Кудай өзү бардык адамдарды күтөт. Биздин Кудай ата күтөт кимди? Адашып кеткен баласын, жоголгон адамды, кайсыл күндөн баштап үйүнөн кетип калган күндөн тарта мына ушул Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Ошентип атасы кенже уулун көрүп алыстан чуркайт дагы мойнунан кучактап өпкүлөйт. Ал атасына баласы айтат: "Мына сенин алдыңда жана Кудайдын алдында мен күнөө кетиргенмин. Бир гана анын шарты: Кудай, мени кабыл ал." Бирок ага эч бир нерсеге айтпастан атасы болсо кулдарына тезинен эң жакшы кийим алып келип ага кийгизгиле, колуна шакек тагып бутуна бут кийим бергиле. Эң эле жакшы кийим бул куткарылуу кийими. Теңир жөнүндө кубанам, Кудайым жөнүндө жаным кубанат. Анткени ал мага куткаруу чапанын кийгизди, чындыктын кийимин кийинтти. Куткаруу чапанын кийгизди, чындыктын кийимин кийинтти. Кийимдердин ичинен эң эле жакшы кийим бул куткарылуу кийими, куткаруу чапаны болуп саналат. Адам ата менен обой эне анжыр дарагынан жалбырактарынан жасап өздөрүнө кийим жасап кийип алат, бирок Кудай алар үчүн териден кийим жасап кийгизген эле. Кийимдердин ичинен эң эле кооз, эң эле жакшы кийим бул куткаруу кийими болуп саналат. Өзүнүн баласына эң жакшы кийим кийгизет, колуна шакек тагат. Шакек такканы ал менин кулум эмес, сен менин уулумсуң, менин баламсың. Сен менин мал мүлкүмдү алып кайтып кеткенсиң, бирок сен сөзсүз түрдө менин баламсың. Кудай бизди күнөөкөр адамдарды өзүнө кабыл алганда ал өзүнүн балдары катары кабыл алат. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген деп айтылган эле. Андан кийин бутуна бут кийимди кийгизет. Андан сырткары эмне деген сөздөрдү айтат? 23-аятта анан борго байланган торпокту алып келгиле дагы сойгула, ичип жеп көңүл ачалы. Өзүнүн баласы, кайрылып келген баласы үчүн жөнөкөй эле малды сойбостон байланган торпокту алып келип сойгула. Бул кимди билдирет? Ыйса Машаякты. Баласы үйүнөн чыккан күндөн тарта атасы өзү алдын ала белгилеп койгон байлаган торпогу бар элек. Ышая китеби 25-бөлүм 6-аятта ошондо Себайот Теңир бардык элге ушул тоонун үстүндө дасторкон жайып, тамактын майлуусун, шараптын тазасын, жиликтин чучугун, шараптын эң тазасын коет. Дүйнө жаратылгандан баштап эле Кудай өзүнүн курмандык козусу болгон Ыйса Машаякты даярдап койгон элек. Ошондуктан атасы айткан борго байланган торпокту алып келип сойгула деген сөз бул алдын ала Ыйса Машаякты көрсөткөн элек. Лука 15-бөлүм 23-аятта анан борго байланган торпокту алып келип сойгула, ичип жеп көңүл ачалы. Анткени менин бул уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды. Ошентип алар тойлой башташат.
Биз сиздер менен үйрөнөлү деген сөздүн эң негизги маңызы ушул. Кенже уулу экинчи баласы биздин кебетебизди билдирет. Биз канчалык күнөөкөр болуп жашасак дагы Кудай бизге өмүрүн берип, Кудайдын өмүрүнө ээ болгонубузга карабастан, бул дүйнөнүн чирип кетчү нерселерине, жок болуп кетчү нерселер үчүн өмүрүбүздү арнап жашап келгенбиз. Мына ушул бузукулук жашоо менен жашоо дегенди билдирет. Бирок күндөрдүн биринде биз Кудайдын сөзүн үйрөнүү менен Кудай мени ушунчалык күндөрү бою мени күтүп келгендиги жөнүндөгү чындыкты таанып билип, Кудайдын астында толук кандуу тобо кылып, Кудайдын астына кайрылып келгенде Кудай мени өзүнө кабыл алды. Ышая 44-бөлүм 22-аятты чогуу окуйбуз. Сени мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Биздин баардык күнөөлөрүбүздү кечирип, андан кийин Кудай кайрыл деп күтүп отурат. Ошондуктан биздин күнөөлөрүбүз куткарылышы үчүн, кечирилиши үчүн дүйнө жаратылганга чейин эле ал өзүнүн курмандык козусун даярдап койгон. Ал Иса Машаяк мен үчүн айкаш-чыгачка кадалган эле. Ышая 53-бөлүм 6-аятта биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик. Ошондо Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Өткөнкү, азыркы, келечектеги күнөөлөрдүн баардыгын чогултуп анын мойнуна жүктөдү. Менин күнөөлөрүмдү өз мойнуна алган Иса Машаяк, ал соттолду. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жарааты менен айыктык. Мен үчүн Иса Машаяк жарадар болду. Мен үчүн ал кыйналды, мен үчүн соттолду. 1 Петир 3-бөлүм 18-аятта дагы бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал бир ирет азап тартты. Бизди Кудайга алып келиш үчүн ал биз үчүн азап тартты. Ыйсада бир дагы күнөө жок экен. Аны биз жакшы билебиз. Эмне үчүн? Анткени мени күнөөдөн арылтыш үчүн келгенин жакшы билебиз. Ошондуктан мен үчүн ал азап тартты, мен үчүн өз жанын берди деген сөздөр кайталанып айтылат. Титке 2-бөлүм 14-аятта бизди баардык мыйзамсыздыктардан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаякка биз үчүн өзүн берген. Ыйык жазуу ар дайым бизге кайталап ошол жөнүндө айтат. 2 Корундуктар 5-бөлүм 14-аятта Машаяктын сүйүүсү бизге бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү деп. Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болгондой эле, бир адамдын тил алчаактыгы аркылуу көп адамдар адил болушат. Ошондуктан күнөөлөрүбүздүн кечирилгендиги дагы бир адам аркылуу башталды. Экинчи Корундуктар 5-бөлүм 21-аятта күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылдык. Менин күнөөлөрүмдү арылтыш үчүн Иса Машаяк мен үчүн азап тартты, мен үчүн өз жанын берди деп айтылат. Эмне үчүн? Мени куткарып алыш үчүн, мага өмүр бериш үчүн. Кенже уулун кабыл алган атасындай. Борго байланган торпокту алып келип союгула дейт. Ичип жеп көңүл ачалы. Анткени бул уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды. Ошол бул окуяны сүрөткө тарткан Рембрандт деп аталган киши эле. Рембрандттын бул искусствосы, сүрөткө тарткан, чагылдырган нерсеси, карап көрсөңүздөр, анын бут кийими дагы айрылып калган, кийими дагы жок. Анын далынан кучактап отурган атасы анын сырт
жактан карап турган анын улуу байкеси. Бул сүрөттү жакшылап карап көрө турган болсоңуздар, атасынын көзү бир көңүл бура албаган, жакшылап көрө албаган. Эмне үчүн атасынын көздөрү ушунчалык бырыштанып, көңүлү чөккөн? Анткени бул Рембрандт деген сүрөтчү 63 жашында көз жумган. Рембрандттын 5 баласы бар эле, 3 уулу жана 2 кызы. Алардын баардыгы каза болушат, көз жумат. Кийин анын аялы дагы каза болот. Бул картинадагы ал өзүн толугу менен бузулган жашоосун чагылдырат. Анын балдары дагы, анын аялы дагы өлүп калгандыктан, ооруга жыйынтыгында өзү дагы ооруга чалдыккандыктан, өлүмнүн астында эң акыркы тарткан сүрөтү мына ушул сүрөт эле. Адам болуп туруп, Кудайдын жүрөгүн түшүнгөн сүрөт чагылдырылат. Рембрандт бул сүрөт аркылуу эмнени чагылдырат? Башталыш 1-бөлүм 27-аятта жазылгандай, Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам бузукулук жашоо менен жашаган баласын күтүп турган атасынын жүрөгүн чагылдырат. Өзүнүн баласы, балдары, уулдары өлүп калганына карабастан, өзүнүн жашоосу ушунчалык бузулган жашоо экендигин бул сүрөт аркылуу чагылдырат. Ушул бузукулук жашоо менен жашаган баласын күтүп отурган атасынын жүрөгү ушундай турбайбы деп мааниде айтылат. Өзүнүн жоголуп кеткен баласы кайрылып келүүсүн ушунчалык күтүп отурган атасын чагылдырат. Бырыштанып калганга чейин көзү. Ошол көзү көрбөй калган учурда дагы ал алыстан келе жаткан баласын көрөт. Мына ушул Кудайдын сүйүүсүн бизге чагылдырат. Ошол жоголуп кеткен баласы атасына кайрылып келет дагы атасынын кучагына ээ болот. Өзүнүн кетирген күнөөсүн мойнуна алат дагы, андан кийин ата мени өзүңө кабыл ала көр, мени кул катары кабыл ал дегенде атасы айтат, жок, сен кул эмессиң. Бул далынан кучактап турган 2 колун карап көрсөңүздөр, атасынын оң колу жакшы кол, таза кол, ал эми экинчи колу болсо, бул өтө эмгектенген, тырышкан кол. Бул Кудайдын сүйүүсүн жана Кудайдын адилетин билдирет. Эмне үчүн ал өзүнүн баласын кабыл алат? Анткени ал кетирген күнөөсүн кечиргендиктен. Кудай өзү башынан баштап эле белгилеп койгон курмандык козусу Ыйса Машаяк өз жанын берген. Бул Кудайдын адилетин билдирет. Анткени Кудайдын адилети эмнени билдирет? Күнөө үчүн сөзсүз түрдө жаза сот болот. Күнөө үчүн жаза өлүм деген Кудайдын мыйзамы бар. Өзүнүн жоголуп кеткен баласын кечирген бул сүрөт чагылдырылат. Бул дагы болсо айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаякты билдирет. Мага окшогон күнөөкөрдү дагы Кудайдын улуу сүйүүсү мени куткарып алды. Мага окшогон күнөөкөрдү айкаш-чыгачка кадалган Ыйса өзү кун төлөп куткарып алды. Мыйзам боюнча аткарылгандыгын билдирет. Ошол ырайым менен бизди куткарып алды дагы. Кудай өзүнүн курмандык козусун алдын ала даярдап койду да, мага кайрылып кел деп кайрылат. Кайсыл күндөн тарта атасынан алыстап кеткен
күндөн тарта. Бирок атасы баласы кандай өз үйүнөн кетип калгандыгын, кандайча күнөө кетиргендигин ал баардыгын билип турат. Бизди да Кудай күтөт. Эмне үчүн? Анткени биздин бул дүйнөдө жашап жаткан жашообузду кандай кетирген күнөөлөрүбүздүн баардыгын Кудай өзү жакшы билгендиктен. Ошондуктан куткарылуу ишин биринчиден аткарып, Ыйса Машаяк аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирип, анан мага кайрылып кел деп айтат. Ыйык жазуудан сырткары бул гимнде ырда мындайча айтылат: кайрылып кел, кайрылып кел. Биздин жашообуз ушунчалык караңгы жашоо болгондуктан, жашоону карап көрө турган болсок, дайыма эле кыйынчылыктар куурап калган, чөлгө айланып калган бул жашоо. Ошол жашоодо жашап жаткан бардык адамдарды Кудай жакшы билет, жакшы көрүп турат. Ошондуктан бизге кайрылып айтат: мага кайрылып кел. Ырайымга толгон атаңдын үйүнө кайрылып кел деп Кудай айтат. Адамдын күнөөсүн куткара ала турган Кудайдын курмандык козусу алдын ала даяр болгондуктан мага кайрылып кел деп айтат. Кайрылып кел, кайрылып кел. Күн батканга чейин сени күтүп отурган атаң деп айтат. Күн батканга чейин сен кайрылып келгенче мен күтүүгө даярмын. Сиздер жашооңуздарда бирөөнү ушунчалык күтүп көрдүңүздөр беле? Күтүү деген бул өтө эле кыйын нерсе. Ошондуктан дүйнөнүн ырлары айтат: ушунчалык күтүп отуруп мен ыйладым. Өзгөчө сүйгөн адамыбызды күткөн нерсе бул өтө кыйын, оңой эмес. Бул атасы баласын биринчи бул дүйнөдөн узата турган болсо, ал сөзсүз түрдө кыйынчылык жашоо менен жашайт. Андан сырткары 1 жыл боло, 3 жыл боло төшөктө жаткан атасынын жүрөгү дагы. Матай 8-бөлүм 1-аятта баштап жазылат: Ыйса тоодон түшкөндөн кийин бир пес оорулуу ага жакын келип айтат: Теңир, эгерде кааласаң, мени таза кыла аласың, дейт. Ыйса ага колун тийгизгенде: каалайм, таза бол, дейт. Ошол замат ал тез пес оорусунан айыгып таза болуп калат. Мен Кудайга кайрылып келгенимди дагы менден да Кудай ушунчалык каалап күтүп отурат. Күн батканга чейин бизди күткөн ал Кудай өзү. Мен Кудайга кайрылып келгенге чейин Кудай өзү күтөт. Кыйынчылык болгон күндө, күнөөгө баткан учуруңда, азгырылган жашооңдо дагы, биз жашап жаткан бул дүйнөдө бир аз убакыт өткөндөн кийин 7 жылдык кайгы, азап болот. Азыр жашап карап көрсөңүздөр, биз жашап жаткан жашоо Аян китеби 13-бөлүмдө жазылган нерселердин баардыгы аткарылат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин адамдар белги ала башташат, антихрист пайда болот. Ал белги болмоюнча адамдар сатып да ала албайт, бир нерсени сата да алышпайт. Коронавирус бул илдеттин азабынан көптөгөн экономикалык кыйынчылыктар пайда болду. Кандайча кыйынчылыктар пайда болду? Дүйнө жүзү боюнча экономикалык ыргактын башаламандык абалга туш болгонун байкасак болот. Мисалы үчүн, АКШнын федералдык резерв системасы пайыздык чендерди 3 күн мурун эле карап көргөндө 0,75% көтөрдү. Себеби АКШнын керектөө
бааларынын индекси июль айында 9,1% ашкан эле. Бул 40 жылдан бери биринчи жолу болуп аткан көрүнүш деп айтсак болот. Кредит алган адамдар үчүн өтө кыйын болду. Анткени кредит алганга чейин жөн эле кредит берем, сага процент болбой эле кайра кайтарып берсең болот деп айтышкан эле. Азыркы учурда кредит ала турган болсоң көптөгөн пайыздар туудурулат, туум жаратылат. Анткени экономика ушунчалык аксап калгандыктан 0,1% эмес 9,1%ке өйдө көтөрүлдү. Мына ушундай жашоодо биз жашап жатабыз. Мындан да кыйын жашоо, мындан ары дагы бизге жакындайт. Азыркы ушул жашоодо жашап жаткандыгыбызды сиздер байкашыңыздар керек. Бирок ушул эле жашоодо жашабастан мен күнөө кетирип жашаганмын. Шайтандын кол алдында ушунчалык жалган жашоодо, күнөөгө баткан жашоо менен жашаганмын. Ошол жашоодо жашап жаткан мага асмандагы атам мага ар дайым айтып келген сөзү: мага кайрылып кел. Өз үйүңөн кетип калган балам, мага кайрылып кел. Бул Кудайдын жүрөгүн чагылдырат. Ушул жүрөк менен Кудай мени күтүп турат. Көзүнө бырыш түшкөнгө чейин, бул атанын, ата дагы көзүнө бырыш түшкөнгө чейин өз баласын күтүп келген сыяктуудай дагы Кудай бардыгыбызды күтөт. Бузукулук жашоо менен жашаган баласын кабыл алган атасын ойлоп көрө турган болсок, Кудай дагы биз үчүн эмне иштерди аткарды эле. Биз үчүн дагы өзүнүн болгон сүйүүсүн, куртка окшогон адамдын жашоосун көрүп бизге бардыгын аябастан берди. Бар калбастан Кудай эч кандай шарты жок эле бизге ошол сүйүүсүн төгүп берди. Өзүнүн сүйүүсүн бизге шартсыз түрдө кимге берди? Бизге берди. Бизге төгүп берди эч бир аябастан. Баласы атасынын мал мүлкүн барктабастан бат эле жок кылды, төгүп чачты. Кудай дагы бизге өзүнүн сүйүүсүн төгүп берди. Эмне үчүн? Мени куткарып алыш үчүн, мени өзүнүн үйүнө кайтарып келиш үчүн. Кудайдын сүйүүсүн, мисалы үчүн адамдардын жашоосу, алар Кудай жөнүндө кандайча элестетишет? Кудайга баш ийбестен, тил албастан жашашат. Кудай жөнүндө алар мындайча ойлошот. Айюб китеби 21-бөлүм 15-аятта: биз кызмат кылгыдай кудуреттүү Кудай ким болуп калыптыр? Ага кайрылганда эмне пайда? Бирок ошого карабастан Кудай мени ушунчалык сүйөт. Жеремия китеби 6-бөлүмдө Жеремия 7-бөлүм 12-аятта 13-аятта Кудай бизге эмне деп айтат? Жеремия 7-бөлүм 13-аят. Кудай бизге эмне деп айтат? 7-бөлүмдө: мен силерге таң заардан баштап айткан, бирок силер уккан жоксуңар. Силерди чакырган, бирок силер жооп берген жоксуңар, дейт Теңир. Жеремия 6-бөлүм 10-аятта Кудай аларды чакырып жатты, бирок Теңирдин сөзүнө алар күлүп жатышкан эле. Анын сөзү аларга жакпайт. Мен эмне үчүн Кудайга келишим керек экен? Мен эмне үчүн күнөөкөр? Мен эмне үчүн
тозокко барышым керек экен. Израиль эли Кудайдын сөзүн күлүп кабыл алгандай эле биз деле Кудайдан баш тартканбыз, бирок Кудай аягына чейин бизди сүйгөн. 72 Забур 11 аятта Кудай кантип билмегеле, бардыгынан жогору турган Кудай баарын билеби дешет. 49 Забур 21 аятта сен ушундай кылдың, бирок мен унчуккан жокмун. Сен өзүң кандай болсоң, мени да ошондой ойлодуң. Кудай ошого карабастан мени сүйөт. Жеремия 5 бөлүм 12 аятта Теңир тууралуу калп айтышып мындай дешти: бирок Теңирден эмес биздин башыбызга мүшкүл түшпөйт, биз ачарчылыкты да, кылычты дагы көрбөйбүз деп айтышат. Кудайдын сүйүүсү ушунчалык улуу экендигин билебиз. Кимге таандык? Куртка окшогон бизге, адамга таандык. Кудай мени ушунчалык сүйгөндүктөн ал чыдабастан бардык нерсесин аябастан бизге төгүп берген. Аны эмне жөнүндө айтат? Жеремия 31 бөлүм 3 аятта мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум. Түбөлүктүү улуу сүйүү менен сүйөм. Кудай өзүнүн сүйүүсүн куртка окшогон, күнөөкөр болгон мага арнады. Ошол Кудайдын сүйүүсү. Кудайдын сүйүүсүн түбөлүктүү сүйүү, шартсыз сүйүү, улуу сүйүү деп атайбыз. Анын бир дагы шарты жок. Жеремия 31 бөлүм 28 аятта Кудай эмне деп айтат Израиль элине? Мен силерди ар дайым байкап турам. Кудайды буга чейин Израиль эли кабыл албагандыгы үчүн, анын сөздөрүнөн күлүп жаткан учурда да Кудай дайыма байкап турган эле. Алардын кылган иштеринин бардыгын көрүп турат да, андан кийин байкап турган эле. Кудай аларды кайра карап, аларды аянычтуу абалын көрүп, аларды калыбына келтирип отургузам деди. 31 бөлүм 33 аятта бирок ошол күндөрдөн кийин мен Израиль менен мындай келишим түзөм дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамды алардын ичине салам, аны алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Ошондон кийин алар бири-бирин бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калышат. Анткени бардыгы кичинесинен чоңуна чейин мени өздөрү таанып билишет дейт Теңир. Анткени мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм. Ушунчалык Кудайдан баш тартып, Кудайдын сөзүн кабыл албай жашаган учурда Кудай аларды байкап турду дагы аягына чейин өзүнүн улуу түбөлүктүү сүйүүсү менен сүйдү. Жакан 3 бөлүм 16 аятты келиңиздер чогуу окуйбуз. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, мени ушунчалык сүйгөндүктөн, Кудай мени сүйгөндүгүнө бир дагы шарт жок. Ошол сүйүүсү менен Кудай мени өзүнүн баласы кылып кабыл алды. Убакыт жок болгондуктан кайрадан Лука 15 бөлүмдү чогуу ачабыз. Лука 15 бөлүм 25 аят. Лука 15 бөлүм 25 аят. Мен силерге окуп берейин. Ошол учурда анын тун уулу талаада болот. Ал кайтып келе жатып, үйүнө жакындаганда ырдап бийлегендердин үндөрүн угат. Ошондо ал кулдарынын бирин чакырып алып, эмне болуп жатат деп сурайт.
Кул ага, сенин иниң келди, атаң баласын аман эсен көргөндү үчүн борго байланган торпокту сойдуртту дейт. Муну укканда анын ачуусу келип үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып аны чакырат. Мына сени иниң кайтып келди. Кел үйгө кир, чогуу кубаналы. Ошондо ал атасына: мен сага ушунча жылдан бери кызмат кылып келе жатам. Эч качан буйругуңду бузган жокмун. Бирок сен мага достору менен көңүл ачканга бир улак да берип койгон жоксуң. Ал эми өзүнүн мал мүлкүн бузулган аялдар менен ыгы жок ысырап кылган уулуң келсе, ага боордолгон торпок сойдуң деп жооп берет. Атасы болсо ага: балам, сен ар дайым менин жанымдасың. Менин бардык мал мүлкүм сеники. Биринчи баласы менен экинчи баласынын айырмасы эмнеде? Мал мүлкүн экөөнө бирдей бөлүп берген. Бирок улуу баласы, тун улуусу өзүнүн берген, атасынын берген мал мүлкүн бардыгын жакшы сактады, бирок өзүнө ала алган жок. Жыйынтыгында биринчи баласы мал мүлкүн бардыгын атасыныкын жакшы сактады, бирок өзүнүн жеке байлыгы болгон жок. Ал эми экинчи баласы болсо бардык мал мүлкүн алат дагы ал жок кылып сарптап келет. Эгерде ошол мал мүлккө ээ боло турган болсо, анда достору менен көңүл ачканга бир да улак берген жоксуң деп айтпайт эле. Ал атасы берген мал мүлкүн жакшы сактады, бирок ага ээ боло алган жок. Үйү дагы атасына таандык үй, бирок ал баласынын үйү эмес. Бирок анын иниси үйүнө кайтып келген учурда ал чоң той кылат. Бирок той кылып жаткан нерсени көрүп ал ачууланат. Үйүнө киргиси дагы келген жок. Эмне үчүн? Анткени анын иниси болсо мал мүлкүн бузукулук жашоо менен жашап, ысырап кылып колдонуп келгенден кийин дагы атасы аны кабыл алат да кайрадан той кылат. Ошол нерсени көрүп ал жинденет, ачууланат. Бул көрүнүш Кудайдын астында адашкан эки адамды билдирет. Израиль менен бутпарастар эмес, Кудайдын астында адашкан эки адамдын көрүнүшүн көрсөтөт. Биринчи баласынын жашоосу: мен таза жашадым, мен Кудайдын мыйзамын аткардым, Кудайдын он осуяттарын бардыгын аткарганмын, ошондуктан мен эмне үчүн бейишке барбайт экенмин деген адамдардын көрүнүшүн билдирет. Биринчи тун уулу өзүнүн атасынын үйүнө кирбейт. Той болуп жатат, бирок эмне үчүн ага кирген жок? Анткени өзүнүн адилети бар, өзүнүн ою бар. Мына ата, сен үчүн мен ушунчалык өмүр бою жашап келдим. Экинчи баласы, кенже уулу үйүндө той болуп жаткан учурда чогуу атасы менен болот, бирок тун уулу ага кайрылып келген жок, тойго кирген жок. Аны бул сүрөтчү Рембрандт мындайча чагылдырат. Карап көрсөңүздөр, бул байкесинин көрүнүшү, келбети. Байкесинин колдору дагы башкача. Оң колу кара түстө, сол колу болсо ак түстө. Бул анын эки жүрөгүн билдирет, эки оюн билдирет. Мына бул кайрылып келген менин дагы иним. Ошондуктан аны менен чогуу сүйүнүп, кубанып, чогуу кубанышым керек деген ой менен атамдын мал мүлкүн бардыгын бузукулук кылып
бардығын барктабастан сарптап келди. Эми атам кайра ошону кабыл алып той өткөрүп жатат. Мен эмне үчүн ага барышым керекмин, эмне үчүн ага кубанышым керекмин деген ой. Азыр биз жашап жаткан бул жашоодо дагы Ыйса Машаяк менин күнөөлөрүм бардыгын кечирди деген чындыкты таанып билген адамдарга көз арткан адамдар дагы бар. Мына мен бир нече жыл бою, канча жылдан бери жыйынды калтырбастан жашап келе жатамын, мыйзамды аткарып келе жатамын, таңзаардан сыйынамын. Анан кээ бир адамдар мына бир жерден барып эле сөз угуп алып эле мен бейишке барам, күнөөлөрүм кечирилди, куткарылдым деп айта турган болсо, кантип эле алар бейишке барып калсын? Андан кийин ошол сөздү уккандан кийин мыйзамга таянып жашаган адамдардын жүрөгүндө жек көрүү сезими пайда болот. Биздин жашоодо бул өтө эле көрүнүп турган көрүнүш деп айтсак болот. Конференцияда мисалы үчүн сиздердин тааныштарыңыздардын арасынан бирөө тырышчаактык менен ишенимди сактап келип жашап жаткан адамдарга барып, конференцияда мен куткарылууга ээ болдум, бейишке барам деп айта турган болсоңуздар, ал адамга ал жагабы же жакпайбы? Мен канча жылдан бери ушунчалык тырышчаактык менен жашап келе жатам, анан сен 5 күн семинар угуп коюп эле кантип куткарылууга ээ болмок элең деп ага нааразы болушу мүмкүн. Бул Тун уулунун ойлогон ою, анын жүрөгүн карап көрсөк болот. Атасы жашаган ошол жерде көптөгөн адамдар жашаган. Лука 15-бөлүмдө жазылган жоголуп кеткен, бирок кайрылып келген баласы, баласына дагы 100% биз ага кошулсак болот. Биз дагы ошондой бузулган жашоо менен жашаганбыз, бирок биз атабызга кайрылып келген учурда атабыз бизди өз кучагына кабыл алды, дагы бизди кабыл алды деп чогуу сүйүнөт. Бирок анын байкесинин жүрөгү кандай? Эмне үчүн андай жаман баланы кабыл алат? Эмне үчүн таза эмес жашаган жашоодогу адамды кабыл алат? Бул адамды кабыл албастан мындай адамдарды тозокко жибериш керек деген адамдардын ою. Кудайдын сүйүүсүн таанып билбеген адамдар ошондой ой менен жашашат. Жыйындын ичинде куткарылган адамдар чогулган жер. Жыйында ошол жоголгон, адашкан адамдардын бардыгы кайрылып келген адамдар. Ошондуктан башка бир туугандарды биз эмне үчүн кечиришибиз керекпиз, эмне үчүн кабыл алышыбыз керекпиз? Анткени биз дагы бир күндөрү ошол адашкан, жоголгон адамдардан болчубуз. Мен дагы ошол жашоо менен жашаган адамдардын бири болчумун. Ошондуктан бири-бириңерди сүйгүлө, бири-бириңерди түшүнгүлө, кабыл алгыла деп айтат. Ошол жыйындын ичиндеги жашоо деп аталат. Ооба, мен дагы ушундай адам болчумун. Мен мындан дагы жаман жашоо менен жашаган адам болчумун. Ошондуктан мен ал бир туугандарды туура түшүнүшүм керек. Бирок Тун уулуна окшош менде дагы жүрөк боло турган болсо, ой, ушундай адамдар кантип жыйынга келсин? Мен адамдарды жек көрөм дей турган болсок, чынында Кудайдын сүйүүсүн кабыл алган адам ошондой мамиле кыла алабы? Кудайдан төрөлгөн балдар сөзсүз түрдө Кудайдын балдарын сүйө ала турган жүрөктөрү пайда болот. Эгерде мен жогулган бала катары Кудайга кайрылып келген адаммынбы, же Тун уулуна окшоп
той болуп жаткан учурда ошол үйгө кире албастан мен сырттан гана карап турган адаммынбы? Ошону жакшылап ой жүгүртүп көрүңүздөр. Атасы тойду даярдап койду. Андан кийин мага кайрылып кел деп чакырат. Кайрылып кел, кайрылып кел. Бирок Тун уулу мал мүлкүн кабыл алганына карабастан ал өзүнүкү кыла алган жок. Анткени ал мал мүлккө дагы ээ боло алган жок, үйгө дагы ээ боло алган жок, дагы атасынын үйүнө киргиси келген жок. Азыр дагы текеберленип атасынын үйүнөн сырткары турган адамдар дагы өтө көп. Ошол адамдар азыр да конференцияга катышып, сөзсүз түрдө Кудайдын сөзүн угушуңуздарды чакырып кетет элем. Анткени биз атабыздын үйүнөн сырткары эмес, ошол үйдүн ичиндеги болгон адамдарбыз. Бул адамдардан болушубуз керекпиз, анткени атабыз дайыма күтүп турат. Дагы бир нерсени чогуу карап кетели. Биринчи баласы менен экинчи баласы, Тун уулусу менен кенже уулунун айырмасын карап көрө турган болсок, адамдык көз караш менен карап көрө турган болсок, Тун уулу ал жакшы адамдарга кирет. Анткени атасынын мал мүлкүн ушунчалык жакшы сактап келген адам, атасынын сөзүн эки кылбастан дайыма ага тил алчак болуп жашап келген, адил болуп жашап келген. Бирок экинчи жоголуп кеткен баласы, ал адамдык көз караш менен караганда ал жаман адам. Бирок жаман адам болгонуна карабастан ал жакшы адам болуп өзгөрүлгөн жок, ал жаңы адам болду. Кудай мага бардыгыбызга жакшы адам болгонубузду каалайбы же жаңы адам болгонубузду каалайт? Экөө тең болуубузду каалайт. Бирок жыйынтыгында катары менен баары болушу керек. Биринчиден жаңы адам болгондон кийин гана ал жакшы адам боло алат. Жакшы адам болуп туруп жаңы адам боло алат деген мааниде эмес. Жакшы адам ал дайыма жакшы иштерди жасайт дагы, андан дагы жакшы адам болушу мүмкүн. Бирок жаңы адам болушу үчүн ал кайрадан төрөлүшү керек. Кудайдын баласы болуп төрөлүшү керек. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деп айтылгандай. Ошондуктан атасынан четтеп кеткен баласы ал жаман адам. Бирок ал жакшы адам болуп өзгөрүлбөстөн Кудай өзү каалагандай жаңы адам болуп өзгөрүлдү. Мына ушул биздин руханий жашообузду билдирет. Жакшы адам мыйзам боюнча кемсиликсиз жашоо менен жашаган адам, адамдык көз караш боюнча ал туура жашаган жакшы адам болуп саналат. Бирок өлгөндөн кийин тозокко барчу адам. Ошондуктан жакшы адам болгонго чейин биринчиден жаңы адам болушу керек. Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм 17-аят. Чогуу окуйбуз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Кандай адам болбосун, ал үчүн бир гана шарт керектелет. Машаяктын ичинде болуу. Машаяктын ичинде боло турган болсо, ал жаңы адам болот. Кудай мен жаңы адам болуумду каалайт. Ошондуктан ар кандай нерселер аркылуу бизди жаңы адам кылат. Биздин жаныбызды, биздин денебизди дагы, биздин акылыбызды дагы, биздин табиятыбызды баардыгын жаңы кылат. Жезекил 36-бөлүм 26-аятта. Силерге жаңы жүрөк берем. Ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерде таш жүрөктү алып салам, эт жүрөк берем. Биздин жүрөктөрүбүздү жаңылайт.
Колосалыктар 3-бөлүм 10-аятта. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиатты кийгенсиңер. Жаңылануу, жаңыртуу деген сөз дагы биздин жашоодо өтө көп колдонулат. Жаңыртуу деген сөз бардыгын өзгөртүп, жаңылантып, кайсыл убакка чейин Ыйса Машаяк келген күнгө чейин. Жыйынтыгында Кудай бизден каалаган нерсе эмне? Кудайдыкындай табиатка ээ болушуңар үчүн анын даңкын жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген. 2 Петр 1-бөлүм 4-аятта. Биздин жаныбызды дагы, денебизди дагы, акылыбызды дагы, билимибизди дагы, табиятыбызды дагы Кудайга окшош кыла тургандай кылып жаңылануубуз, жаңы болушубузду каалайт. Адам нан менен гана эмес, куткарылганга чейин мен нан менен гана жашап келгенмин. Дененин баардык иштерин гана аткарып жашап келгенмин. Бирок нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Мына бул сөз менен. Эгерде азыр куткарылган болсоңуздар, чындыгында Кудайдын сөзүнө жакын болушуңуздар керексиздер. Ошондуктан Кудайдын сөзүн угуп жаткан учурда менин жүрөгүмө жакын аяттар боло турган болсо, аны жазып белгилеп алыңыздар. Анан капчыктарыңыздарга акчаны гана салбастан ошол сөздөрдү дагы, аяттарды салып коюңуздар. Андан сырткары жаттаңыздар. Эгерде жумасына бир аятты жаттай турган болсок, анда 1 жылдын ичинде 52 аят жаттаган болобуз. Куткарылган адамдар бул дүйнөдө эмне үчүн кайраттуулук менен жашай албайт? Анткени менин ичимде Кудайдын сөзү жок болгондуктан. Сөздү жүрөгүңүздөргө катып алыңыздар. Ошол ар бир сөз сиздин жеке, сиздин сөзүңүздөр болсун. Накыл сөздөр 31 бөлүмдөн турат. 31 күн болгондуктан ар бир күнү бирден датага байланыштуу бөлүмдөрдү окуңуздар. Бүгүн 31-июль болгондуктан 31 аятты окусуздар. Эртең 1 август 1 бөлүмдү окусаңыздар. Мисалы үчүн Жакан жазган жакшы кабарды көбүрөөк окуңуздар. 21 бөлүмдөн турат. 21 бөлүмдү азыр июль айы, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 5 айдын ичинде Жакан китебин жылдын аягына чейин окуп көрө турган болсоңуздар, 150 жолу окуй аласыздар. Эгерде Жакан китебин ушунчалык көп окуй турган болсоңуздар, ыйык жазууну көбүрөөк түшүнөсүздөр. Кудай деген мындай Кудай турбайбы? Кудайдын ырайымы ушунчалык улуу турбайбы? Машаяк ким экендигин ошонун баардыгын жакшы биле аласыздар. Андан сырткары кайраттуулук менен бул дүйнөдө өзүңүздөргө ишенүү менен жашай аласыздар. Андан сырткары жыйынды калтырбастан келиңиздер. Жаңы адам катары бизге Кудай жаңы адам гана кылбастан жаңы күч берет. Ышая 40-бөлүм 31 аятта: Теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт, чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Кудайдын бизге берген күчү эмне? Жаңы күч. Жаңы күчкө толтуртат. Ыйык рух менин ичимде жашагандыктан мага жаңы күч, кубат берет. Кудайдын сөзүн үйрөнгөн учурда, баарлашууда болгондо чарчап калышым мүмкүн, бирок мен чарчабайм. Анткени Кудай менин күчүмдү уламдан улам жаңылап турат. Жаңы күчкө ээ болгон адамдар биз жаңы ырды ырдайбыз. 97 Забур 1 аятта: Теңирге жаңы ыр ырдагыла. Биз буга чейин ырдаган ырлар кандай эле? Дүйнөнүн ырларын гана ырдап келгенбиз. Акылсыз жашоо менен жашаган жашоо. Эми ошол ырларды эмес, жаңы ырларды ырдашыбыз керекпиз. Жаңы ырлар деген эмне? 39 Забур 4 аятта:
Кудайыбызды мактаган жаңы ырды оозума салдык. Буга чейин гимндерди, ырларды уга турган болсок, жакпаган болсо, куткарылгандан кийин ар бир ыккан ырларды дагы ыраазычылык менен угушубуз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени Кудайды мактай турган жаңы ырларды Кудай оозубузга салып койду. Жаңы күчкө толуп, жаңы ырларды ырдоо менен эми жаңы осуятты аткарышыбыз керекпиз. Жакан 13 бөлүм 34 аят. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Биз чынында бири-бирибизди сүйө турган адамдарбыз. Анткени баардыгыбыз адашкан адамдар болчубуз. Мен дагы, силер дагы атасынын мал-мүлкүн бузукулук түрдө короткон, сарптаган адам. Куткарылганга чейин биз тил алчак, тил албастан жашаганбыз го. Кудай барбы же жокпу? Маймылдан жаратылган эволюцияга таянуу менен жашап келгенбиз. Бирок Кудай бизди өзүнө кабыл алгандыктан, эми Кудай кабыл алган бардык бир туугандарды биз дагы сүйүү менен кабыл алышыбыз керекпиз. Эгерде кичинекей бир болбогон нерсе үчүн бири-бириңиздерге таарынган болсоңуздар, батырактан ошол таарынычтан арылгыла. Башка бир туугандар мага кандайдыр бир ката кетирип ала турган болсо, туура эмес сүйлөп кое турган болсо дагы, мен сөзсүз түрдө аларды кечире ала турган адам болушум керекмин. Адам өзү ошол адашкан адам экендигин унутуп кое турган болсо, башка адамдарды бат эле сындай баштайт. Эмне үчүн тиги бир тууган мындай сүйлөп атат? Эмне үчүн ал өзү мындай алып жүрөт деп. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Биз бири-бирибизди сүйө турган болсок, анда Аян китеби 21 бөлүм 1 аятта жазылгандай, жаңы жер, жаңы асманга бара турган адамдарбыз. Кудай даярдап койгон. Жаңы жер, жаңы асманга эски адамдар барбайт, жаңы адам болгон адамдар. 2 Коринтуктар 5 бөлүм 17 аятта, ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Ошондуктан жаңы адамдын жашоосу эң маанилүү шарты эмне? Жакан 20 бөлүм 21 аятта Ыйса тирилгенден кийин өзүнүн колдорун көрсөтүп, шакирттерине мындайча айтат. Жаңы адам бул дүйнөдө жашашы үчүн кандай жолдор, ыкмалар керектелет? 21 аятта Ыйса аларга дагы бир жолу силерге тынчтык болсун деп айтты да, Атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем деди. Кудай Ата Ыйсаны бул дүйнөгө жиберди. Ошол сыяктуу эле мен да силерди жиберем. Мен Кудайдан жиберилген адам экенимди билишим керекмин. Жакшы кабарды таркатыш үчүн. Бул жаңы адамдын жашаган негизги максаты, жолдору. Ал жаңы адам кандайча жашашы керек, кандай шарттар менен? Галатиялыктар 2 бөлүм 20 аятты чогуу окуйбуз. Азыр мен жашап жаткан жокмун, менин ичинде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсо, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Бул жаңы адамдын жашаган жашоосу, жүрөгүнүн позициясы, абалы. Мен жаңы адам экенимди билип, жүрөгүмдү мен үчүн, өзүм үчүн эмес, мен үчүн өзүнүн жанын берген, өзүн курмандык кылган Ыйса Машаяк үчүн жашашым керек. Колосалыктар 3 бөлүм 1 аятта дагы жазылгандай, эгерде силер Машаяк менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула. Анткени Машаяк Кудайдын оң жагында асманда отурат. Эми чынында
Машаяктын адамы болгон болсоңор, анда бул дүйнөнүкүн бардыгын бууп салгыла, баш тарткыла дагы асмандагыга умтулгула. Айта турган болсок, биз буга чейин дүйнөнүн болгон нерсеси үчүн гана жашап келгенбиз. Эми жер гана эмес, асман дагы болгондуктан асмандагыга умтулгула. Баарынан мурда Кудай падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун бардыгы силерге кошулуп берилет. Ошол себептер менен асмандагыга умтулгула. Анткени Машаяк Кудайдын оң жагында асманда отурат. Эгерде биз асманга бара турган адамдар боло турган болсок, асмандагыга умтулушубуз керекпиз. Асмандагы болгон нерселер жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Бул жердеги нерселер эмес. Анткени силер өлдүңөр, силердин өмүрүңөр Машаяк менен бирге Кудайда жашырылган. Жаңы жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Эми бардыгыбыз адашкан адамдар болгондуктан Кудайга кайрылып келген адамдарбыз. Кудайга жага турган, Кудай каалаган жашоо менен жашоо бардыгыбыздын мойнубузда. Анткени Кудай бизди бардыгыбызды сүйгөндүктөн, Кудай өзү бизди чакырып алгандыктан, Кудайдын кайрадан келгенге чейин ошол татыктуу жашоо менен жашаңыздарды суранам. Чогуу сыйынабыз. Кудай Ата, өзүңүздүн улуу ырайымыңыз, сүйүүңүз үчүн биз ыраазыбыз. Биз бул дүйнөгө күнөөкөр катары төрөлүп, Кудайдан, сизден алыстап, өлгөндөн кийин тозокко бара турган тагдырга ээ болуп жашаган адамдардан болчубуз. Бирок таң калыштуу кереметтүү өзүңүздүн сүйүүңүз менен биздин жандарыбызды куткарып алып, эми бардыгыбыз ыйык жазууда жазылган жоголгон уулдар өз атасына кайтып келгендей ырайымга ээ болгон адамдарбыз. Эми жаңы адам катары жаңы осуятты аткаруу менен бири-бирибизди сүйүп, жаңы осуяттын негизинде бир туугандарды сүйүп, биримдикте жакшы кабарды, биримдикте жардам, сиздин жардамыңыз менен тарката тургандай кылып жардам бериңиз. Сизге жага турган жашоого умтулалы. Мындан аркы боло турган 7-чи съездге чейин конференцияны Кудай өзүңүз жетектеп, өзүңүз үндөңүз. Бардыгына ыраазычылык билдирүү менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.